Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнө дээрлик 4 миллиард доллар өлчөмүндө каржылык колдоо жана кайтарымсыз насыяларды берерин жарыялады. Бул тууралуу Кытай лидери Ши Цзиньпин өткөн аптада жыйынтыкталган 1-чи Борбор Азия Кытай саммитинин соңунда билдирди. Ушул топто Түркменистанды кошпогондо аймактын 4 өлкөсү Пекинге 14 миллиард доллар карыз. 1+5 форматындагы саммит Кытайда өтүп, ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркменстандын лидерлери катышты. Адатта экономикалык кызматташтык менен гана чектелип, саясий амбицияларын анча ачыктабай келген Кытай, Украинадагы жагдайдан кийин Орусиянын олуттуу таасири бар чөлкөмдө өз позициясын бекемдөөнү көздөп жаткандай. Дагы бир маанилүү жагдай. Бул иш-чаранын G7 же чоң жетилик саммитин утурлай өткөнү болду. Айтмакчы, чоң жетилик дагы Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташтыкты чыңдоого кызыктар экенин айтты. Ал арада Борбор Азиянын бизнес коомчулугу бирле малда Алматы жана Самарканд шаарларына чогулуп, аймактын Европалык биримдик менен болгон бизнес-экономикалык катнаштарын арттыруу жолдорун талкуулашты. Акыркы геосаясий окуялар Борбор Азиянын дүйнөлүк аренадагы маанисин олуттуу түрдө өзгөртүп жатат. Капитал командасы жакынкы жарым саатта бул өзгөрүүлөрдү жана алардын аймактын экономикасына тийгизген таасирин талдайт. Биз менен болуңуз. Өткөн апта соңунда G7 же чоң жетилик Жапониянын Хиросима шаарында чогулуп, Украинадагы согуш жана Киевке колдоо көрсөтүү жолдорун талкуулады. Соңунда АКШ, Канада, Улуу Британия, Франция, Германия, Италия жана Жапония лидерлери биргелешкен билдирүү жасап, анда глобалдык чакырыктарга, анын ичинде Украинадагы согушка каршы күрөшүүдө Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташуу ниетин баса белгилешти. Украина карата согуш ачкандан кийин изоляцияда калган Орусиянын азыркы шартына байланыштуу батыш үчүн Борбор Азия эки чоң мааниге ээ болууда. Биринчиси, Орус энергоресурстарына аймакта альтернатива табуу жана мында Түркмен газы менен Казак мунайы чоң кызыгууну жаратат. Бирок ошол эле маалда евро биримдик күрөң энергиядан болгон көз карандыкты азайтуу үчүн кайра жаралуучу энергия булактарына инвестиция салууга кызыктар экенин айтып келет. Андыктан Кыргызстандын жашыл энергетика тармагына инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү кеңейүүдө. Украинадагы согуштун башталышы менен энергетикалык көз карандысыздык көптөгөн өлкөлөрдүн алдындагы приоритетке айланды. Кыргызстанда толугу менен өнүкпөгөн же толук колдонулбаган гидроэнергетикалык потенциалдын болуусу энергетикалык көз карандысыздыкка умтулган ар бир өлкөнүн кызыгуусун арттырат. Европа биримдиги Кыргызстандын гидроэнергетикалык тармагындагы мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу үстүндө гана эмес, муну менен катар күн, шамал энергиясы тармагында дагы иш алып баруудабыз. Биз бул иштерди энергетика үчүн ар кандай транспорттук тутумдарды түзүү аркылуу ишке ашыруудабыз. Биздин эң чоң долбоорлордун бири бул Каса Миң программасы. Бул программада Кыргызстан, Тажикстан, Пакистан аркылуу Афганистан менен энергетикалык коридор түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Creating a corridor via Afghanistan. Экинчи чоң маселе азыр Кытайды батыш менен Орусияны айланып байланыштыра турган альтернативдүү маршруттардын мааниси артууда. G7 өлкөлөрү транспорт тармагындагы биргелешкен долбоорлорду, анын ичинде Транскаспий эл аралык транспорттук маршрутун колдоо ниетин билдиришти. Соңку кездери Кытай менен Казакстан бул маршрутту активдүү колдонуп баштаган. Орто коридор деп аталган Транскаспий эл аралык транспорттук маршруту Кытайды Европа менен байланыштырган темир жол жана паром системасы. Маршрут Түштүк-Чыгыш Азия жана Кытайдан башталып, Казакстан, Каспий деңизи, Азербайжан, Грузия, Туркия аркылуу Түштүк жана Борбордук Европага чыгат. Географиялык жактан алганда бул Батыш Кытай менен Европанын ортосундагы эң кыска жол. Тарыхый деп аталган Борбор Азия Кытай биринчи саммити Кытайдын Сиан шаарында өттү. Бул жөн жерден эмес. Мурда Чаан деп аталган бул шаар кезинде Кытайды Борбор Азия жана Жер ортолук деңиз менен байланыштырган Байыркы улуу жибек жолунун чыгыштагы баштапкы чекити болгон. 2013-жылы Пекин $1 триллион Belt and Road же бир алкак бир жол демилгесин баштап, андан бери Борбор Азия аймагында, айрыкча Казакстанда транспорт тутумдары жана инфраструктурага миллиарддаган долларларды сарптады. Бир алкак бир жол Кытай лидери Ши Цзиньпиндин негизги геосаясий долбоору. Ал эми Борбор Азия бул глобалдык инфраструктуралык долбоордун чечүүчү звеносу болуп саналат. Belt and Road демилгесинин алкагындагы негизги инфраструктуралык долбоордун бири бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Анын курулушу боюнча келишимге өткөн жылдын сентябрь айында Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммити маалында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Кытай лидери Ши Цзиньпин жана Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев кол коюшкан. Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жол магистрали бул Кытай темир жолдорун Өзбекстан жана андан ары Афганистан, Иран жана Турция аркылуу Европа темир жолдор тутуму менен байланыштыруу үчүн түзүлгөн долбоор.
Бул темир жол Кытайдын Кашкар шаарынан башталып, Кыргызстан боюнча 2 маршрут сунушталган. Түндүк маршруту Тору-Карт, Фергана тоо системасында жайгашкан Арпа өрөөнү жана Кара суу аркылуу Өзбекстандын Андижан шаарына жетет. Ал эми түштүк маршруту Эркечтам, Сарыташ жана Ош аркылуу Өзбекстандын аймагына жетет. Бирок түндүк маршруту Кытай өкмөтү тарабынан четке кагылган. Темир жолдун узундугу Кыргызстанда божомол менен 268,4 километрди түзөт. Ал эми Кытайдагы узундугу болсо 165 километр. Бул жол Кытай үчүн азыркы транспорттук коридорлорду 900 километрге кыскартып, Борбор Азия мамлекеттери үчүн деңизге ыңгайлуу чыгуу жолдорун ачмакчы. Алдын ала божомолдор боюнча Кыргызстан бул жолдон транзит үчүн жылына 200 миллион доллардай киреше алат. Ал эми Кыргызстандын аймагындагы темир жол үчүн кетүүчү чыгымдар башында 1 миллиард 340 миллион долларга багланып, азыркы күндө бул көрсөткүч 5 миллиард долларга жеткен. Бул чыгашаны Кытай тарап жабат деп күтүлүүдө. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол тутуму регионалдык транспорттук коридорлорду жакшыртууда чоң рол ойноп, түштүк чыгыш Азия жана Европа базарына жеңил жетүүгө жол бермекчи. Анын үстүнө Украинага карата согуш ачкандан кийин санкциялардын алдында калган Орусиянын азыркы шартына байланыштуу бул темир жолдун мааниси чыгыш үчүн дагы, батыш үчүн дагы артууда. Борбор Азия Кытай саммитинде бул долбоорду ишке ашырууну тездетүү зарылдыгы баса белгиленди. Дүйнөдөгү геосаясий жагдайдан улам бул темир жолдун өзү батыш үчүн дагы, чыгыш үчүн дагы мындай мааниси артып жаткандай да. Негизи бул аракеттерден биз эмне уталабыз? Кытай азыркы учурда колдонгон стандарт, темир жол стандарты бул дүйнөлүк эл аралык стандарт менен бирге. Советтик өлкөлөр колдонгон стандарт болсо башкача. Мисалы үчүн азыркы учурда Кытайдан Европага кетип аткан Россия аркылуу өткөн, анан Казакстан Россия аркылуу өткөн 2 жол бар. Ошол 2 жолдо тең чек арада ушул рельстерди которуу кызматы бар. Бул болсо өзүнчө чыгым жана убакыт короттурат да. Бир вагондун ошол рельстен которулушу алып караганда бир контейнерге бир 2000 долларга жакын чыгым алып келет. Ошол эле учурда убакыт дагы. Ал жерде кезектердин туруп калышы эң тез дегенде Кытайдан Европага 21 күндө жетип атат. Бүгүнкү учурда бул контейнер. А биз эгер ошол эл аралык стандартты кабыл алышыбыз керек, анткени бизде башка өлкөлөргө салыштырмалуу жетиштүү түрдө темир жол инфраструктурасы жок. Ошол эски стандартка кармалбай эле жалпы Кыргызстанда жаңы стандартта, эл аралык стандартта темир жол кура берсек болот да. Дагы бир маанилүү нерсе, Өзбекстандагы стандарт болсо, баягы советтик стандартта, Россия тарабынан салынган илгери ошол темир жол ошол стандартта кала берет. Ошондуктан биз үчүн бул темир жолду Кыргызстандын ичинде жана рельс алмаштыруу станциясын куруу бул маанилүү да. Ошол жер хабка айланат. Логистикалык хабка айланат. Ошол мүмкүнчүлүктү биз жоготпошубуз керек. Ошол станция болгон жерде биринчиден карго хаб деп коебуз, мына логистикалык борбор түзүлөт. Мүмкүн болушунча ошол жерде эл аралык аэропорт түшүш керек. Ошондо биз Кытайдан келген жүктөрдү мындан ары темир жол менен гана эмес, аба жолу менен да жөнөтүп, Европа жана башка жактарга альтернативдүү дагы бир жаңы маршрут түзүп беребиз да. Анткени ишкерлер караган нерсе бул убакыт, анткени абдан көп товарлар бар, булар кыска убакыт ичинде бузулуп кетишүүдүр. Ошолорго бир альтернативдүү бир убакыт мүмкүнчүлүгү беребиз. Мисалы 21 күндө эмес, 10 күндө жете турган. Кыргызстанга темир жол менен Кыргызстандан ары учак менен кетсе, дагы бир альтернативдүү, оптималдуу бир маршрут пайда болот. Ошондой болгон станция болгон жерде индустриялык парк түзүлөт. Ал жерде өндүрүш зонасы, СЭЗ болобу жана башка чоң өндүрүш үчүн чоң аянтчалар болуп, бул өндүрүшкө да мүмкүнчүлүк түзө тургандай ал жерди бир борборго айландырыш керек. Өндүрүш болуш үчүн ал жерде эл болуш керек. Кандай болот? Логистикалык борбор индустриялык борборго айланат, индустриялык борбор болсо финансылык борборго айланат. Булар бири-бирине байланыштуу нерселер. Ушундай мүмкүнчүлүк жарата турган
жерди тандап туруп станцияны ошол жерге коюш керек. Өзбекстан чегарасына чейин Кыргызстандын территориясы ичинде мындай алып карай турган болсок, бул демек түштүк тарапта болушу мүмкүн. Ошондо же Жалал Абад шаары, же Ош шаары болуп атат да. А бизде болсо азыркы түшүнүктө темир жол тору арттан келет, анан казарманда бир жерде станция курабыз деп атабыз. Бул менин оюмча ушул мүмкүнчүлүктөн кургалууга алып барат да. Биз ошол мүмкүнчүлүктү камсыз кылыш үчүн ошол рельстерди өзгөртүү станциясын мүмкүн болушунча чоң шаардын жанында кылышыбыз керек да. Эли бар, аэропорту бар шаардын жанындачы. Бул ушул долбоордун алкагында, темир жол долбоорунун алкагында Кыргызстан өзүнүн приоритеттерин кандай негизде жылдырыш керек? Албетте, мисалы үчүн бул темир жолдо Кытайдын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Анан ошол чоң кызыкчылыктын ичинде Кыргызстандагы өзүнүн кызыкчылыгын жана сиз айтып аткан кызыкчылыктарын сактап калыш үчүн. Кытайдын негизги кызыкчылыгы бул жерде биринчи приоритетте кызыкчы өзүнүн товарларын четке сатуу. Анын жанында биз жана англисчеде win-win дейт. Сөзсүз бирөө утуп атканда экинчиси утулуп калбайт да. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү карашыбыз керек. Биз ушунун негизинде бул Кытайга бул мүмкүнчүлүктү түзүп берип атып, ошол эле учурда өзүбүз да утушка ээ болушубуз керек. Ошол себептен эгер биз курулушту алар каалагандай баардык нерсени аларга берип кое турган болсок, биз аз нерсе утуп калабыз да. Биз баягы кеткен вагондорду эсептеп, андан акча алып эле отуруп калабыз. Өзүбүздүн экономикабызга кыйыр таасири болуш үчүн менин оюмча ошо логистика борборун камсыз кылышыбыз керек өзүбүздүн территориянын ичинде. Экинчиден, мисалы үчүн курулуш. Бул темир жолдун курулушу. Кытайдан карыз алып, ошол курулушту Кытайдын акчасына жасоо, бул абдан эски ыкма да. Мындан көбүнчө өзүңүздөр байкап атасыздар, Кытай финансировать эткен проекттерде сөзсүз түрдө Кытай компаниясы, Кытай жумушчулары келет, Кытай компаниясы келип, жана башкы подрядчик болот дагы, ошол акча Кытайды таштап кетпейт. Кытайдын мамлекетине, Кытайдын компаниясына түшөт. Биздин экономикага таасири болот, бирок абдан аз болот да. Алар айтышат, биз аябай төмөн процент менен акча беребиз узун мөөнөттүк. Ал 2-3% менен бериш мүмкүн. Бирок Кытай компаниясы очойгон киреше менен кирет дагы. Ошол эле ачык тендерди биз өткөрбөгөн үчүн өзүнүн кирешесинин ичинде ошол проценттер дагы камтылган болот да. Анын ордуна дүйнөдө жаңы ыкмалар бар. Мисалы үчүн EPCF деп коет, англисче айтканда долбоорлоо, сатып алуу жана куруу жана каржылоо. Ушул сыяктуу ыкма менен келген инвест компаниялар бар да, курулуш компаниялары. Бул жерде бир эле Кытай тараптын каржылоосуна байланбастан башка үчүнчү, мисалы үчүн азыр эми бул темир жолго кызыктар болгон тараптар да болушу мүмкүн да, мисалы үчүн ошол эле Батыш тараптан. Демек ошолордон дагы каржылоо тартуу маселеси да. Биз өзүбүз долбоорду алып туруп, өзүбүздүн территориядан өтө турган долбоор мынанча, мунун сметасы мынанча деп туруп, керек болсо дүйнөнүн алдыңкы жана 4 компаниясына, аудит компаниясына долбоордун финансылык жагын текшертип, ачык айкын бизге тендер уюштуруп бере турган эл аралык уюмдар да бар. Дүйнөлүк банк бар, жана башка AFC, Европа өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык институттарга ушул тендерди бизге уюштуруп бергиле десек, алар уюштурган тендерге дүйнөнүн ири компаниялары келип катышып, керек болсо каржысын да өзүңөр алып келип бергиле, биз процентин төлөгөнгө даярбыз деп тендер уюштурсак, ошолордун арасында атаандаштык болуп, эң аз акчаны берген компанияга биз ушул долбоорду берип ишке ашырсак, анан бул эл аралык компаниялар келгенде бул жердеги жергиликтүү курулуш компанияларына дагы иш бөлүп берет. Жергиликтүү жумушчулардын жана жергиликтүү материалдардын алынышына себеп болуп, экономикабызда калат бул акчанын көбүчү. Анан эң маанилүүсү биз бир өлкөгө эле карызыбыз көбөйө бербей, бул башка өлкөлөргө дагы карыз болобуз. Ошондо дүйнөдө өзү түшүнүк бар да, мисалы үчүн 50%-дагы ашык бир өлкөгө, бир булакка байланбаш керек. Карызды таркатышыбыз керек. Ошондо биздин экономикалык жана башка көз карандысыбыз дагы сакталган болот, баланс болот да.
ушул нерселерди ишке ашырыш үчүн бул долбоор абдан кызыктуу, Кыргызстан үчүн абдан керектүү. Азыркы өкмөт ушундай эркти таап атканы үчүн, ушул долбоорду ишке ашырып аткан үчүн ага рахмат айтышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда жанагындай жаңы ыкмалар менен ишке ашыруунун мүмкүнчүлүгү да бар да. Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкы Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстан, Казакстан, Монголия, Тажикстан, Түркменистан жана Өзбекстандын экономикасы 2023-жылы орто эсеп менен 5,2% өсөт деп күтөт. Европа банкы ошондой эле аймактын экономикасы 2024-жылы 5,4% тегерегинде өсүүнү улантат деп болжоодо. Борбор Азия өлкөлөрү Орусия Украинага каршы ачкан согуштан улам жаралган геосаясий жагдайга туруктуулугун көрсөттү. Региондун көпчүлүк экономикалары Орусияга батыштын санкцияларын кыйгап өтүүгө жардам берип жана эл аралык компаниялардын кетишине байланыштуу орус рыногуна өз продукцияларын жеткирүү менен тышкы соодадагы позициясын бекемдеди деп айтылат Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын отчетунда. So I think the war in Ukraine has had many complex. Мен оюмча, Украинадагы согуштун көптөгөн комплекстүү кесепеттери бар. Алардын кээбири күтүлбөгөн кесепеттер болду. Мисалы, биз Кыргызстан менен евро биримдиктин ортосундагы соода сатык байланыштарды көптөгөн тармактарда өскөнүн көрө алдык десем болот. Менин байкашымча, орус рыногу көптөгөн европалык компанияларга азыр жабык болгонуна байланыштуу Кыргызстан жана жалпы эле Борбор Азия экспорттоо үчүн рынок жана импорттоо үчүн аймак катары көптөгөн кызыгууларды жаратууда. Биз дагы бир көрүп жаткан нерсе, азыр кыргыз компаниялары дагы Европа продуктларын түздөн-түз өндүрүүчүлөрдөн алууга аракеттенишүүдө. Бул нерсе мурда орус же Кытай компаниялары аркылуу болуп келсе, азыр ортомчулуксуз иштөө аракетин көрүүдөбүз. Андыктан менин оюмча, канчалык түшүнүксүз жана оор угулганы менен Украинадагы согуш соода сатыктардын жаңы жолдорун ачып, продуктларды жайылтууда Европа менен Кыргызстан, Борбор Азиянын ортосунда мүмкүнчүлүктөрдү кеңейт десек болот. Europe and between Europe and Central Asia more broadly. Ал арада АКШнын юстиция министрлиги Орусиянын аскердик жана коргонуу тармагына жардам бергени үчүн санкцияга кабылган юридикалык жактардын тизмесин жарыялап, анда бир кыргызстандык компания бар экени белгилүү болду. Жалпысынан бул тизмеде 71 компания бар. Санкцияга илингендердин 69-у орусиялык компания болсо, бирөө Кыргызстандан жана дагы бирөө Армениядан. Буга чейин болсо, Еврокомиссия Орусияга каршы санкциялардын 11-пакети даярдалып жатканын билдирип, бул жолу Орусияга санкцияланган товарларды жеткирген 3-өлкөлөр бутаганларын айткан. Алды менен 2022-жылы Орусияга экспорттун көлөмүн көбөйткөн Борбор Азия өлкөлөрү шектенүүнү жаратууда. Март айында евро биримдиктин атайын өкүлү Кыргызстанга сыноочу иш сапары менен келсе, апрель айынын аягында Казакстан менен Өзбекстанда ушундай эле жолугушуулар өткөрүлгөн. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Борбор Азия Кытай саммити маалында санкция коркунучу маселесин көтөрүп, мындай шартта аймактын өлкөлөрү бирдиктүү аракет көрүшү керек деди. Пекин бул жолугушууну маанилүү деп сыпаттап, соңунда Кытай Борбор Азия мамлекеттерине дээрлик 4 миллиард долларга жакын финансылык колдоо жана кайтарымсыз насыя берерин жарыялады. Пекин Борбор Азия өлкөлөрүнүн көбүнүн башкы соода өнөктөшү жана негизги кредитору. Ошол эле маалда Кытай бул мамлекеттердин жаратылыш ресурстарына кызыктар. Кытайдын көптөгөн шаарлары Түркменстандын жаратылыш газына жана Казакстандын мунайына таянат. Ал эми Тажикстандагы алтын кендердин басымдуу бөлүгүн Кытай компаниялары иштетет. Борбор Азия мамлекеттери ичинен Кытайдын алдындагы эң чоң карыз Казакстанга таандык. Коңшу өлкө Кытайга дээрлик 9 миллиард доллар карыз. 2021-жылдын маалыматтарына карасак, Казакстандын мунай казуу тармагындагы Кытай компанияларынын үлүшү 16%ды түзөт. Жана жалпы Казакстан боюнча 3000ден ашуун Кытай компаниялары иштейт. Өзбекстандын 3 негизги кредиторлорунун бири Кытай. Ташкент Кытайга 4 миллиард доллар карыз. Бул өлкөнүн жалпы тышкы карызынын 6дан 1. Кытай Кыргызстандын негизги кредитору. Өлкө Кытайдын экспорт-импорт банкына 1 миллиард 750 миллион доллар карыз. Жана бул жалпы тышкы карыздын 40%. Тажикстандын тышкы карызынын 3төн 1 Кытайдын үлүштө туура келет. Жалпы суммасы 700 миллион доллардан ашат. Түркменстандын бийлиги тышкы карыз боюнча маалыматтарды жабык кармайт. Ар кандай такталбаган маалыматтар боюнча бул өлкөнүн Кытайга болгон карызы 10 миллиард долларды чапчышы мүмкүн. Жана анын басымдуу бөлүгү газ тармагына алынган. Кытай адатта үстөк пайызы төмөн кредиттерди узак мөөнөткө берет. Бирок келишимдердин катаал шарттары ачыкка чыгарылбайт деген доомат коюлуп келет. Муну албетте Пекин четке кагат. Борбор Азия мамлекеттеринин мисалында карай турган болсок, Кытай кредиттеринин басымдуу бөлүгү кеңиштетүү тармагына жол, жылуулук станцияларын куруу сыяктуу
инфраструктуралык долбоорлорго берилет. Көп учурда Пекин берген карыздын негизги шарты долбоорду ишке ашырууга Кытай компанияларын жана жумушчуларын тартуу. 2018-жылы Тажикстандын бийлиги Дүйшөмбү-2 жылуулук электр станциясын курууга алган карыз үчүн Кытайга жогорку кумарк алтын кенин берген. Бул өлкөдөгү кендердин дээрлик 80% Кытай компаниялары тарабынан иштетилет. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, багыл экономикалык көз карандысыздыкты бир кайсыл бир мамлекеттен же болбосо тараптан болгон экономикалык көз карандысыздыкты азайтууга аракет кылышыбыз керек депчи. Дал ушул экономикалык көз карандылыкты саясий рычаг, багынтуу рычагы катары колдонуу маселеси ошол эле чоң жетиликтин саммитинде дагы баса белгиленди да, ушул коркунуч улам күчөп баратат деп. Кытайда өткөн саммит учурунда Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнө жалпысынан 4 миллиард доллар өлчөмүндө кайтарымсыз кредит анан каржылык жардам иретинде беребиз деп айтты да. Бул жактан алып караганда албетте Кытайдын Борбор Азияга болгон кызыкчылыгы түшүнүктүү. Ушул эле шартта, мисалы үчүн, Борбор Азия мамлекеттери ушул кызыкчылыктарын, Кытайдын кызыкчылыгын өз кызыкчылыгына кантип айландыра алат? Биз Борбор Азия өлкөлөрү биримдүү болсок, бирдиктүү саясат алып барсак, ошондо биз ушундай чоң күчтөргө каршы тең ата отуруп, тең ата соодалашып, өзүбүз каалаган нерселерди бирдиктүү талап кылсак, ошол жол туура деп ойлойм. 5+1 деген формат бар. Ошол формат башка бардык өлкөлөр азыр ошого көнүп баратышат. Ошол 5+1 менен эле тура беришибиз керек бизчи, ошонучу. Ал үчүн өзүбүздүн ортобузда дагы карым-катнашты көбөйтүп, чечилбеген чек ара маселелерин, суу жана башка ресурстардын бөлүшүү маселелерин, жарандарыбыздын эркин өз ара жүрүшүн, товарлардын эркин жүрүшүн керек болсо өз ара бажы биримдигин өтүп, биз бирдиктүү, бир муштум Борбор Азия, Түркистан болушубуз керек. Эми азыр албетте, мисалы үчүн көптөр мындай аябай дыкат карап атышат да, Кытайдын Борбор Азияга болгон таасири күчөп жатканына. Кытай өзгөчө Украинадагы жагдайдан улам дагы бул региондогу өзүнүн позициясын бекемдегенге аракет кылып аткандай да. Албетте кандайдыр бир деңгээлде кооптонуулар дагы айтылып атат бул кызыкчылыктын аркасындагы. Бирок кандай болгон күндө дагы Кытай эң чоң кошуна, эң чоң экономика жана албетте мында биздин көрө турган, таба турган баягы ошол эле сиз жогоруда айтып өткөндөн тышкаркы дагы бир топ биздин кызыкчылыктарыбыз болушу мүмкүн да, жана биз бул кызыкчылыктарды өз пайдабызга иштетип кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болсо керек. Кытай дегенде ал жактан товар келет деп ойлойбуз. Эң дүйнөдөгү эң чоң базарлардан бирөө Кытай. Биз өз бул жерде бир нерсе чыгарып, ошо Кытайга сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушубуз керек. Ошону биз талап кылышыбыз керек да. Тең ата болушубуз керек. Кытайдан анткени биз чыгарган үнөмдөр алар үчүн баягы океандагы тамчы да. Элестетиңиз, мына темир жолдун ишке ашканын. Темир жол ишке ашса, эки тараптуу ишке ашат бул. Кыргызстандагы өндүрүш жайлары түзүлүп, ошол жака мисалы үчүн түркиялык, европалык инвесторлорду чакырсак болот. Бул жака инвестиция кылган, Кытайга товар сатасыңар деп. Тескериси да болушу мүмкүн. Ошондуктан бул көп мүмкүнчүлүктөрдү алып келет, бирок ошолорду биз тең ата талап кылып, эми сөзсүз түрдө биз кааласак, каалабасак да бул долбоор ишке ашат. Анткени чоң өлкөлөр кызыктар бугач, кошуналарыбыз кызыктар, анан биздин да пайдабызга болуп атат. Анан биз мүмкүн болушунча өзүбүздүн үлүшүбүздү көбөйтүп алышыбыз керек бул жерден. Өзүбүздүн экономикалык жана саясий көз карандысыбыздан компромисске барбай туруп, мүмкүн болушунча өзүбүздүн жарандарыбыздын жашоосун жакшыртыш үчүн пайда алышыбыз керек мынданчы. 1+5 форматындагы Борбор Азия Кытай саммити алды менен саясий, аскердик жана экономикалык катнаштарды арттырууга багытталып, соңунда Сиан декларациясы кабыл алынды. Мындан тышкары 6 мамлекеттин башчылары экономикалык байланыштарды арттырууга багытталган 7 документке кол коюшту. Тараптар индустриалдык инвестициялык, соода-экономикалык багыттар боюнча кызматташтыкты кеңейтүүгө келишип, айрыкча санариптик соода, айыл чарбасы, инфраструктуралык жана инженердик курулуш тармактарына басым жасалды. Ошондой эле Борбор Азия Кытай ишкер кеңешин түзүү боюнча меморандумга дагы кол коюлду.
Өткөн апта соңында Қазақстандын Алматы шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын катышуусунда Борбор Азия Европа биримдиги 2-нчи экономикалык форуму өтүп, жашыл экономикага өтүү, санариптик трансформация, аймактын бизнес чөйрөсүн жакшыртуу, ошондой эле соода жана транспорттук байланышты кеңейтүү чаралары талкууланды. Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлүнүн башчысы Мерлин Иосифсон Капиталга берген интервьюсунда кыргыз товарларын Европага экспортун арттыруу, жашыл энергетика, диджитал экономика жаатында кызматташтыктын чоң потенциалы бар экенин айтты. So when it comes to economic cooperation between Kyrgyzstan and the European Union, Азыркы тапта Кыргызстан менен евро биримдиктин ортосундагы товар алмашуунун көлөмү салыштырмалуу аябай эле аз. Соода алакаларын күчтөндүрүп, көбөйтүүгө аракет кылуу керек болгон тармактардын баары GSP+ программасынын алкагында камтылган. Жана бул тармактар Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө жакшы экспорттук кирешени алып келет деп ойлойм. Бул схема менен биз бир гана чийки затты эмес, кайра иштетилген продуктларды, мисалы сок, кыям, кийим-кече жана башка экинчи этаптагы процесстен өткөн продуктларды сатып алууну каалайбыз. Андыктан бул мамилелердин чоң өнүгүү потенциалы бар. Revenues for a country like Kyrgyzstan. Personally, I also think that Kyrgyzstan being a very digital country. Менин жеке баамдоомдо Кыргызстан аябай санариптешкен өлкө. Анда санариптик кызматтарды көрсөтүү боюнча дагы чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби сиздер билгендей эле көптөгөн продуктлар азыр интернет аркылуу сатылууда. Андан сырткары бухгалтердик эсеп-кысап, маркетинг, веб-дизайн, графикалык дизайн сыяктуу кызматтарды көрсөтүү дагы GSP+ программасынын алкагында чоң талапка ээ. Мен дагы бир жолу кыргыз экспортунун Европа стандарттарына туурлоого келгенде ишке ашырылбай келген чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин баса белгилеп кетким келет. Айрыкча айыл чарба тармагын алып карасак, бизде экспорттоо үчүн бир канча талаптар бар. Мисалы ошол эле бал, мөмө жемиштер, карагат, кулпунай сыяктуу мөмөлөргө, тамак ашка өзгөчө талаптар коюлат. Биз бул нерсенин үстүнөн Кыргызстандын айыл чарба министрлиги менен тыгыз иш алып баруудабыз. Ал ишмердүүлүк стандарттарды жогорулатуу жана нарк чынжырын жогорулатуу багытында жүрүүдө. Себеби мен буга чейин айткандай эле кайра иштетилген даяр продуктуну сатуу, чийки заттарды сатууга караганда көбүрөөк маанилүү. Those relations, European textile sector is also quite well developed, but a lot of текстиль же өнөр жай тармагын алып карай турган болсок, сиздер билесиздер, Европада текстиль сектор абдан жакшы өнүккөн. Бирок чийки продуктлардын көпчүлүк бөлүгү башка континенттерде даярдалат. Мисалы көпчүлүгү Азияда жасалат. Ошондуктан менимче Кыргызстан сөзсүз түрдө текстилди экспорттаса дагы болот. Бирок эгер Кыргызстандагы брендтер коллаборация же бирге иштөөгө мүмкүнчүлүк болсо, бул мындан дагы жакшы болмок жана экспорт чийки зат менен гана чектелип калмак эмес. Мисалы тигүү жагына менин билишимче Кыргыз компаниялары жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Андан сырткары сумка же бут кийим сыяктуу аягына чыккан продуктларды экспорттаса дагы жакшы болмок. Кыргыз компаниялары 7 жылдан бери GSP+ мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп келишет. Бул программа 1,5 миллиард калкы бар евро биримдиктин рыногуна кирүүгө жеңилдетилген шарттарды жана 6000ден ашуун аталыштагы товарларды бажы алымдарынан бошотуларды камтыйт. Бирок европалык рынокко чыгуу үчүн продукциянын сапатын ырастоо зарыл. Бул негизги тоскоолдук болуп саналат. Логистика татаал жана чыгымдары дагы жогору. Тянь-Шань азыктары компаниясы Кыргызстандын алдыңкы бал экспорттоочусу жана GSP+ программасынын алкагында европалык рынок менен иштөө тажрыйбасына ээ. И на сегодняшний день мы экспортируем в более 30 стран мира. Биз бүгүнкү күндө дүйнөнүн 30дай өлкөсүнө бал экспорттойбуз. Кыргыз балы Европа, Кытай, Араб өлкөлөрүнө, Малайзия, Азербайжан, Япония, Америка, Кореяга чейин сатылат жана ал жакта жакшы бааланат. Анткени биздин бал экологиялык жактан тазалыгы менен өзгөчөлөнүп, климаттын шартынан улам жогорку сапатта. Мурда Франциядан бал алуу боюнча көп суроо талаптар келип, ал жака, ошондой эле Польша, Германияга экспорт кылчубуз. Европага экспорт кылууда бир эле бал эмес, башка көптөгөн азыктар боюнча да абдан чоң плюстар бар. Что такое ВСП+? ВСП+ дает нулевую таможенную пошлину. GSP+ программасы нөлдүк бажы салыгын берет. Биз бул резервтен пайдаланып бардык продукциябызды экспорттасак болот. Анткени бул европалык өнөктөштөр үчүн чоң артыкчылык. Себеби бажы жагынан жол жоболоштуруу бир топ чыгымдарга алып келет. Мисалы алсак, кореялык өнөктөштөр биздин продукциянын растаможкасына 243% пошлина төлөшөт. Европада болсо 0%, элестетсеңиз. Демек бул товардын баасына атаандаштык артыкчылык берет. Россия, Украина, они были основными поставщиками меда в Европу.
Өзүңөр билгендей, Орусия менен Украина Европага балдын негизги жеткирүүчүлөрү болгон. Азыр тилекке каршы согуштук аракеттер, санкциялар жүрүп жатат. Демек биздин өлкө үчүн экспортту көбөйтүү мүмкүнчүлүгү бар. Анткени Европа рыногуна азыр азык-түлүк, табигый бал керек деп ойлойм. Учурда Кыргызстандын Европа рыногуна чыгууга чоң мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жылына 10-12 миң тонна бал өндүрүлөт. Бул көлөмдү биз толугу менен Европага экспорттой алабыз. То есть я думаю, что на данный момент возможности только увеличатся. Айта кетсем, 26-27 майда Бишкекте Кыргызстан менен Европанын ортосундагы байланышты чыңдоого багытталган Европа жайкы фестиваль өтөт. Фестиваль конокторго Европа атмосферасын сезүү мүмкүнчүлүгүн берип, ошондой эле өз продукциясын Европага экспорттап жаткан кыргызстандык компаниялардын көргөзмөсүн сунуштайт. Бул Капитал командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөлүк жана жергиликтүү тренд тенденцияларга биз менен чогуу көз салып, соңку бизнес жаңылыктардан кабар алып туруңуз. Ишиңизге ийгилик.